Шариятта каралган жыныстык катнаштагы чектөөлөр. Жаратылыш мыйзамы болуп саналган жыныстык катнаш жашоонун эгиз түшүнүгү. Бирок тыюу салынган бир катар чектөөлөр бар. Биринчиси, жыныстык катнаш учурунда бутту кыбыла жакка каратуу жагымсыз иш болуп көрүнөт. Экинчиси, эгер бөлмөдө касиеттүү Куран китеби болсо, аны бир нерсе менен жаап койгон туура. Үчүнчүсү, жылаңач абалда жыныстык катнашка баруу, башкача айтканда төшөк менен же шейшеп менен жабынбаса арам болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде-ким аялдары менен жыныстык катнашка барса, бир нерсе жабынсын, жапайы эшектерге окшоп жылаңачтанбагыла деп. Төртүнчүсү, катнаш учурунда сүйлөшүү, күлүү жана үндү көтөрүүгө тыюу салынат. Себеби бул нерсе катнаштагы ырахатты азайтат. Бешинчиси, жыныстык катнаш учурунда бири-бирин жыныс мүчөлөрүнө кароого болбойт. Алтынчысы, эркек жыныстык катнашты аялы толук канааттанганга чейин улантышы керек. Башкача айтканда, спермасын болушунча узак убакытка чейин чыгарбашы керек. Эркек аялын канааттандыруу үчүн колунан келгенинче аракет кылуу керек. Жетинчиси, башка адамдарга жубайлар ортосундагы сырларды айтууга катуу тыюу салынат. Сегизинчиси, ооруган кезде жыныстык катнашка барууга болбойт. Тогузунчусу, жыныстык катнашка жаныбарлардын же башка адамдардын көзүнчө барууга тыюу салынат. Онунчусу, дааратка кысылганда жыныстык катнашка барууга болбойт. 11-си, жубайыңыз каалабай турганда катнаш жасоо арам болот. Эгер видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Сиздер менен мен Нурислам Умаров болдум. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.